күчтүү жарандык коом жана сөз эркиндиги кайсы өлкөнү болбосун өнүгүшүнө бул жакшы түрткү берет. Ошон үчүн биз күчтүү жарандык коомдун жана сөз эркиндигинин өнүгүшүнө биз жол ачып беришибиз керек, аларга шарт түзүп беришибиз керек. Албетте бул эркиндиктин артында чоң жоопкерчилик дагы бар. Ар бирибиз өз милдетибизди аткарышыбыз керек. Мына мен президент катары өз милдетимди аракет кылып аткарып жатам. Биздин милиция кызматкерлери дагы, милиция органдагы өз милдетин аткарып жатат. Журналист же активист сындап жатат, алар эми сүйлөйт, ал дагы ойлойм өз ишин жасап жатат. Сындап, жазып, сүйлөп, өз ишин алар дагы аткарып жатат. Анткени бул коомчулуктун көңүлүн бурат. Мына алдыда абдан чоң саясий иш жакындап калды. Парламенттик шайлоо болот. Анын алдында да ушундай жол менен өзүнө көңүл бурдургусу келгендер болот, өзүнүн элге тааныккысы келгендер болот. Мунун баары эми табигый көрүнүш. Аны мен туура түшүнөм. Буга ар бир саясатчы мен баш болуп даяр болушубуз керек. Бирок ар бир жаран коомчулукка кандайдыр бир билдирүү менен чыгып жатып, башканын жоопкерчилигин талап кылып жатып, өзүнүн дагы жоопкерчилигин унутпаса деп айтат элем. Башка жаран укугун тебелебесе деп айтат элем. Саясий жайжон гана адамдык маданияттын алкагында талаш, сын, талкуу болсо, ал туура көрүнүш. Жогоруда айттым, дагы кайталап айтып кетем, милиция да өз ишин аткарып жатат. Бирок мен президент катары мына ошондой суракка чакырып, мени коргоого муктаж эмесмин. Президент Сооронбай Жээнбеков өзүн сындаган активисттерди жоопкерчиликке чакырды. Сооронбай Жээнбеков 15 августта биринчи радиодогу кезектеги маегинде Кыргызстанда мамлекет башчыга сын айткандан кийин суракка чакырылган блогерлер жана жарандык активисттер тууралуу позициясын айтты. Бул жөнүндө кабарчынын суроосуна жооп берип жатып, өлкөдө күчтүү жарандык коом жана сөз эркиндиги болушу керек экенин, бул мамлекеттин өнүгүшүнө, өлкөдө калыстык болушуна пайдабал болуп бере турганын белгиледи. Сооронбай Жээнбеков милиция сындаган активисттерди суракка чакырып жатса, бул да алардын иши экенин, бирок өзү президент катары мындай коргоого муктаж эмес экенин айтты. Акшумкар партиясынын лидери, экс-премьер-министр Темир Сариев менен коомдук саясий ишмер, парламенттин мурдагы вице-спикери Кубанычбек Бисабеков Бүтүн Кыргызстан саясий партиясына бүгүн 15 августта кошулушту. Бул тууралуу бизге аталган партиянын саясий кеңештин мүчөсү Мирбек Мунарбек уулу билдирди. Партия өкүлү ошондой эле коомчулукта айтылып жаткан маалыматтарды ырастап, аларга мурдараак 7 партия кошулганын тактады. Мунарбек уулунун айтымында Кыргызстан коммунисттеринин партиясынын лидери Исхак Масалиев, ЭРК партиясынын лидери Турсунбай Бакир уулу, Эгемен Кыргызстан партиясынын лидери Бектур Асанов, СССР партиясынын лидери Ишенбай Кадырбеков, Ак калпак партиясынын лидери Улукбек Маматаев, Улуу көч партиясынын лидери Акат Момунов жана Бүткүл жаштар партиясынын лидери Чыңгыз Капаров Бүтүн Кыргызстанга биригүү тууралуу меморандумга кол коюшкан. Бүтүн Кыргызстанга кошуларын мунун алдында Коопсуздук кеңешинин катчысынын ордун басары, мурдагы ички иштер министри Өмүрбек Субаналиев да кабарлаган. Азаттык радиосунун журналисти Али Токтокунов менен тиешелүү тергөө иш-чаралары жүргүзүлөт. Бул тууралуу бүгүн 15 августта Акипресс агенттигине УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Жакында эле жалпыга маалымдоо каражаттарына Токтокунов Кыргызстанга кайта турганы жарыяланган. УКМКнын маалыматы боюнча, Азаттыктын журналисттеринин Кытайдын жараны, Айыркин Саймати жана ал берген документтерге байланыштуу материалдары боюнча сотко чейинки өндүрүш иши улантылып жатат. Ведомстволор аралык тергөө тобу тарабынан бардык чаралар көрүлүп, ар тараптуу жана калыс териштирүүгө багытталган тиешелүү тергөө иштери жүргүзүлүп жатат. Тергөө бир нече жолу Азаттыктын журналисттерин суракка алып, алардагы материалдарды алууга аракет жасады деп айтылат маалыматта. УКМК белгилегендей, азырынча журналисттер суракка келе элек. Ошондой эле журналисттик иликтөөдөгү материалдар толугу менен бериле элек. Азаттыктын журналисти Мухаммед Али Токтокунов кайтып келсе, иштин чыныгы жагдайларын аныктоого багытталган тиешелүү тергөө иштери жүргүзүлөт. Тергөөнүн жыйынтыгы менен аталган материалдарга укуктук баа берилет. Ошондой эле УКМК Токтокуновдун коопсуздугуна кепилдик берет деп айтылат билдирүүдө. Булак бара келди.
Россия менен Беларустун президенттери Владимир Путин менен Александр Лукашенко телефон аркылуу сүйлөшкөнүн РИА Новости жазды. Мамлекет башчылар Беларустагы кырдаалды талкуулашты. Буга чейин Беларусь лидери өлкөгө каршы агрессия күч алууда деп айткан. Ал белгилегендей, президенттик шайлоонун жыйынтыгынан кийинки башламандыктар Беларуска гана эмес, бүткүл союздук мамлекеттерге коркунуч туудурат. Беларусь президенти өлкөдөгү кырдаалга тышкы кийлигишүүнүн элементтерин көргөнүн, ошондой эле социалдык тармактарда элдин оюн бузган фейктер бар экенин айткан. Ал мунун баарын кесипкөй адамдардын иши катары баалаган. Эске салсак, Беларусь Республикасында 9 август күнү өткөн президенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон эл митингге чыгып, ал массалык акцияга айланган. Тургундар менен укук коргоо органдарынын ортосуна кагылышуу болуп, эки тараптан бир топ адам жабыр тартты. Өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясы жекшемиде өткөн президенттик шайлоонун расмий жыйынтыгынан жарыялап, анда учурдагы мамлекет башчысы Александр Лукашенко 80% добуш менен жеңип чыкканы белгилүү болгон. Булак Спутник. Айыл чарба тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министри Эркинбек Чодуев ушул жылдын 4 октябрында өтүүчү парламенттик шайлоого катышат. Бул тууралуу репортерго Өздүк булактар маалымдады. Өздүк булагыбыз Чодуевдин Кыргызстан партиясынын штабында жүргөндүгүн айтты. Эркинбек Чодуев 2019 жылдын 28 майында айыл чарба тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министри болуп дайындалган. Белгилей кетсек, Чодуев жогорку кеңешке шайлоого катышкан биринчи расмий адам эмес. Буга чейин мындай чечимди өкмөттүн Ош облусундагы экс-ыйгарым укуктуу өкүлү Озарбек Жылкыбаев жарыялаган. Булак репортер Кейчи. Ош шаарында таанышына 23 жолу бычак сайып качып кеткен шектүү кармалды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Ушул жылдын 10 август күнү түнкү саат 1 чамасында милицияга Ош шаарынын Анар-Кечи шаарчасынын тургуну кошунасына белгисиз адам подъезден бычак сайып кеткенин билдирген. Окуя болгон жерге Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын жетекчилиги жана ыкчам тергөө тобу барып, Анар-Кечи шаарчасынын 1980-жылы туулган тургунунун денесинин ар кайсы жерине 23 рет учтуу буюм сайылып, каза болгондугу аныкталган. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын ыкчам иликтөө жана издөө иштеринин натыйжасында шектүү катары алыс жолго чыгууга камынып жаткан Кара Суу районунун 1994-жылы туулган тургуну кармалып, Ош шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Шектүү ажырашкан, эч жерде иштебейт. Ал эми каза болгон жарын орто билимдүү, эч жерде иштебей тургандыгы жана 3-топтогу майып экендиги аныкталды. Алгачкы тергөө амалдарынын жүрүшүндө шектүү маркум менен тааныш экенин, окуядан 5-6 күн мурда батирде спирт ичимдигин ичип отуруп, өз ара түшүнбөстүктөн улам чырдашып кетишкенин билдирген. Шектүү таарынган бойдон үйдөн чыгып кеткен. Андан соң өч алуу максатында бычак алып келип, маркумду сыртка чакырып, токтоосуз 23 рет бычактаган. Учурда шектүүнүн көрсөтмөсү текшерилүүдө. Тиешелүү экспертизалар дайындалды. Шектүүнүн үстүнөн жазык кодексинин адам өлтүрүү беренеси менен тергөө иштери жүрүп жатат. Булак Турмуш Кейч. Санкт-Петербургда кыргыз кызын кыргыздар эле сабап жумуштан бошотуп салышты. Бул тууралуу анын туугандары журналисттерге билдиришти. Алардын айтымында кызга азыр коркунуч туулууда. Ал кыргыздар башкарган жашылча өстүрүүчү мекемеде иштеген. Бирок аны жумуштан кетиришкен. Анткени алар өз адамдарын жумушка алышкан. Буга ачууланган кызга кол көтөрүп токмоктогон. Биз ага авиатрафик авиакомпаниясынан Санкт-Петербург-Бишкек каттамы үчүн 17 августка билет сатып алганбыз. Бирок кандайдыр бир себептерден улам рейс 19 августка жылдырылган. Андан кийин бизге алар 2 сентябрга уча алат деп айтышты. Кыз ал жакта кала албайт. Аны бул жерден алып кетип жатышканда жакшы жумуш таап, турак жай менен камсыз кылат деп алдап убада беришкен. Чындыгында мекендештерибиз аны кемсинтип, сабап, чачын жулуп жумуштан кетиришкен. Ал нымдуу жатаканада жашайт. Ал жерде мүчүлүштүктөр жана таракандар бар дешет алар. Булак Коом пресс. Тоң районунда Ысык көлдүн жээгинде эс алып жаткандарга түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Тоң райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн жана Тоң райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери сууга түшүү эрежелери жана пандемия учурунда социалдык аралыкты сактоо боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Иш-чара жай мезгилинде көлдүн жээгинде эс алып жаткан жергиликтүү тургундардын жана башка жактан келген эс алуучулардын арасында сууга чөгүп кетүү коркунучун алдын алуу максатында уюштурулган. Булак Турмуш Кейч. Соклук районунун Маловодной айылында Lexus үлгүсүндөгү унаа оодарылып, кырсыктын кесепетинен 5 адам жабыркады. Бул тууралуу Чүй облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнөн тастыкташты. Маалыматка ылайык, жол кырсыгы кечээ 14 августта саат 22 чамасында Бишкекти көздөй келе жаткан унаанын айдоочусу рулду башкара албай, жолдун жээгиндеги тосмону сүзүп, андан соң оодарылып кеткен. Натыйжада 5 адам жабыркап, алар ооруканага жеткирилген. Ал эми унааны айып короого токтоткон. Булак медиа центр.
Инстаграмда тут Бека деп катталган блогер кыздардын сырткы кийими тууралуу тартып киргизген видеоролигине нааразы болгон интернет колдонуучулары көп болду. Анда ал кыска юбка кийген кыздарды сойгу кыздарга салыштырган. Блогердин видеосунда ал аялдамада турган кызга кайрылып, анын саатына канча тураарын сураган. Эмне үчүн бул колдонуучу ушундай видеолорду тартат? Ал катталуучуларын мындай роликтер менен шылдыңдабашы керек. Мен бул айтылгандарды бир эле кызга эмес, жалпы кыздарга айтылган акарат сөз катары кабыл алдым деп жазган Instagram колдонуучулардын бири. Роликке реакция кылгандардын катарында сүрөтчү жана мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин кызы Алия Шагиева да бар. Ал эфир учурунда блогер кыз менен сөзмө-сөз айтышып кеткен. Шагиева бөлүп жаруу, дискриминация, зордук зомбулук, басмырлоодон алыс болуу керектигин билдирген. Алия Шагиеванын сүйлөгөн сөзү аягына чыкпай, күйөөсү телефонду алгандан кийин эфир үзгүлтүккө учураган. Ал эми блогер аталган видеону тамашабынын президенти Эрмек Нурбаевдин суранычы менен баракчасынан алып салган.